Нурлан Тургунбаевич туура айтат, бирибизге комментарий бербей эле койсок. Экинчиден, президенттин өкүлмесине кайрылып кетем. Эдил Байсалов боюнча комментарий берип койтат, сөз берилбегенде сүйлөп койтат. Ошол боюнча бир аз тартипке чакырып койсоңор. Мындай туура эмес болот. Эми адилеттүүлүктү учурунда айтпаса болбойт. Туурабы? Такталбаган маалымат деп койтат, башка деп койтат, сөз бериликте сүйлөп койтат. Бул жерге келгенде өзүнүн сүйлөй турган сөзүн сүйлөп, анан кетсин. Ашыкча сөздөр боло турган болсо, өзүнүн кабинетине барып, же телевидениени чакырып алып айта берсин. Бул жерде иш боло турган жер. Урматтуу депутат. Азыр да сөз бериликте сүйлөп жатат. Бул не деген нерсе? Урматтуу депутат, бул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши эки бийлик бутагы келип ушул жерден баарлашат. Сиз бизди жаш баладай эле башыбызды жанагындай баягы жөнө туура интердели ал сөзүңүздү сиз парламенттик этиканы. Урматтуу Эдил Байсалов, Сизге айтарым азыр мен айтайынчы. Сизге бияктан баяктамай карап отурам. Бир аз өзүңүздүн этикаңызды оңдосоңуз, мен сизге жердешиңиз карай айтып атам. Иниңиз карай айтып атам. Эсиңиз бар да, этиңиз жыйыңыз. Бияка туруп депутаттарга ар кандай нерселерди айтпаңыз. Эмне деп айттыңыз жаңы эле? Мен айтып атам, бул жерде жогорку кеңеш, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши. Урматтуу төрага. Кеңешкени билип атабыз. Биякта сиз бизге болгон мамилеңизди оңдоңуз деп атабыз. Жок, анан сиздер мындай кагып Мен сизди силкен жокмун. Байкалып айтып атам мен сизге. Дагы этиңиз бар да, этиңиз жыйыңыз. Урматтуу кесиптештерим. Не деп айтып атам? Эсиңди жый деп атам. Уланбулбек. Урматтуу төрага. Ушул министрлер кабинетинин орун басарлары сөз бербесеңиз дагы ортодон кесип сүйлөп атканы, регламентти бузуп атканы, мына арабызда отурган депутаттардын адвокат болуп атканынан көп атат буларчы. Эмне биз депутаттар келип суроо бергенге акыбыз жокпу? Биз суроо бергенде булар өздөрү эзилип 1 саат жооп берип атпайбы? Так жооп берип койбойбу? Биз маалыматтарды берип атабыз. Ал жерде миграцияда бүгүнкү күндө майып болуп жаткандарды, укугу тебеленип аткандар жөнүндө берип атабыз. Булар башка жакта айланып жүрөт. Эдил Жолдубаевич, сиз биздин кесиптешке кайра 3 жолу кесип сүйлөдүңүз. Регламент бар да бул жерде.